nagykövetünk. Политическим делам, посол, Innovációs ügyekért felelős miniszter, министр инноваций и технологий, emberi erőforrásokért felelős господин miniszter, министр человеческих ресурсов, agrárminiszter, господин министр сельского хозяйства. Президент Сооронбай Жээнбеков Венгрияга жасаган иш сапарынын алкагында өлкөнүн премьер-министри Виктор Орбан менен расмий жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушу бүгүн 29 сентябрда Будапешт шаарындагы Кармелита сарайында өтүп, ардак кароол тизилип, Кыргызстан менен Венгриянын гимндери жаңырды. Жээнбеков менен Орбан ардак кароолду жана улуттук атчандар отрядын көрүп чыгып, делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Аскердик оркестрдин салтанаттуу маршынын жаңыруусу менен аскердик сый-урмат көрсөтүлүп, аягында кол алышуу жана сүрөткө түшүү аземи болду деп айтылат билдирүүдө. Андан соң президент менен премьер эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө киришти. Эске салсак, президент Жээнбеков кечээ 28 сентябрда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын чакыруусу менен аталган өлкөгө жооп катары жасалган сапары менен барган. Өлкө башчысы иш сапар кыргыз-венгер кызматташтыгын жакшы деңгээлге көтөрүп, алаканы күчөтөөрүн белгилеген. Булак Спутник KG. Президент Сооронбай Жээнбеков Венгриянын премьер-министри Виктор Орбанды Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, президент Жээнбеков кечээ 28 сентябрда Орбандын чакыруусу менен аталган өлкөгө барган. Орбан Жээнбековду жылуу кабыл алып, Венгер эли байыркы тарыхы жана маданияты болгон дүйнө элдерин, анын ичинде кыргыз элин дагы өзгөчө сыйлай турганын белгиледи. Венгрия Кыргызстанды байыркы маданий салт-санага жана терең маданиятка ээ өлкө катары тааныйт, деди Орбан. Жээнбеков кыргыз-венгер кызматташтыгын кеңейтүүдө чоң потенциал бар экенине токтолуп, бүгүнкү күндө ал жаңы стратегиялык деңгээлге чыгып жатканын белгиледи. Европадагы биринчи стратегиялык өнөктөшүбүз Венгрия болгонуна кубанычтабыз. Күн тартибиз саясий, экономикалык жана гуманитардык чөйрөлөрдөгү маселелерди камтыйт, деди Жээнбеков. Өлкө башчы кыргыз-венгер өнүктүрүү фондун түзүү, постпандемиялык мезгилде өлкөдөгү чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө бир кыйла салым кошооруна токтолду. Ошондой эле ал биринчи кыргыз-венгер бизнес форумун өткөрүү, эки өлкөнүн ишкерлерине пайдасы тийип, соода экономикалык кызматташууга түрткү боло турганын кошумчалады. Булак Спутник KG. Биз урматтуу премьер-министр Орбан мырза менен кечээ неформалдык жолугушууда бүгүн тар чөйрөдө дагы эки мамлекет, эки элдин ортосундагы кызматташтык боюнча абдан кеңири талкууладык. Биздин жолугушуубуз абдан жемиштүү болду. Эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарып жатабыз. Стратегиялык өнөктөшүү деңгээлге буюрса Венгрия Кыргызстандын Европа биримдигиндеги стратегиялык биринчи өнөктөшүбүз болот. Биз буга абдан кубанып атабыз. Урматтуу премьер-министр мырза, айымда жана мырзалар, бүгүн тарыхый күн. Эмне үчүн дегенде, биз Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөшүү жөнүндө декларацияга жана документтердин ири пакеттерине кол койдук. Бул чечим эки мамлекеттин эл үчүн абдан чоң мааниге ээ. Муну менен биз эки тараптуу мамилебиздин жаңы баракчасын ачсак десек биз жаңылышпайбыз. Анын ичинде бүгүн бизге эки мамлекетке кызматташканга эң керектүү болгон Кыргыз-Венгер өнүгүү инвестициялык фондун түзүлүшү боюнча келишимге кол койдук.
Биз ишенебиз, буйруса ушул жылдын аягына чейин бул фонд өз ишин баштайт деп. 2018 жылы урматтуу премьер-министр Виктор Орбан мырза Кыргызстанга расмий сапар менен көчмөндөр оюндарына катышып, Түрк кеңешинин жыйынына катышып, абдан жемиштеп келген. Ошондо дагы биз өз ара кызматташуу боюнча абдан жемиштүү сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Ошол сүйлөшүлгөн нерселердин баары тең мына бүгүн ишке ашып жатат. Биринчиден, Кыргыз-Венгр өкмөт аралык мына комиссия түзүлдү. Ошол комиссия былтыркы жылы өзүнүн биринчи ишин Бишкекте баштады, жемиштүү башташты. Экинчиден, биз Венгрия тарапка ушу биздин студенттер үчүн бюджеттик орундарды 150 орунга жеткен үчүн көбөйткөндүгү үчүн терең ыраазычтык билдиребиз. Быйыл Бишкек шаарында Тышкы иштер министри Сиярто мырзанын катышуусу менен Венгриянын Кыргыз Республикасында элчилик ачылды. Бул элчилик буйруса эки мамлекет ортосундагы өкмөт аралык комиссиянын иши биздин байланыштарды буйруса кыйла бекемдейт, биздин байланыштар буйруса тыгыз болот. Мындан тышкары бүгүн Будапешт шаарында Кыргыз-Венгр бизнес форум өтөт. Кыргызстандан ишкерлер келди. Бизе максат кылып атканбыз көбүрөөк алып келсек деп. Бирок мына коронавирус илдети, пандемия тоскоолдуктар болуп калды ал жактан. Бирок биз ушуга жетиштик. Буйруса биздин өзүбүздүн кыргыз ишкерлерине Европага өзүнүн ишкерлик ишин жүргүзгөнгө, Европалык ишкерлер менен кызматташканга мына абдан чоң мүмкүнчүлүк жол ачылды. Бизди мына ушул абдан кубандырат. Визит господина президента, которого я сейчас приветствую с большим уважением, является особым событием, поскольку эти контакты наполнят таким содержанием, которое оправдано дружественными контактами двух народов. És a mi nemzedékünkhöz tartozik, amikor még az olvasás az gyakoribb szokás volt, mint manapság. Если мы хотим, чтобы наши контакты и наша дружба была повседневной жизнью, тогда нам надо связать наши страны прямым рейсом. И мы договорились с господином президентом, что между Будапештом и Бишкеком обязательно открыть прямой рейс. Юридические, финансовые условия мы создаем, так что мы надеемся, что рейс в ближайшем будущем отправится в путь. Ma 75 állami ösztöndíjat biztosít kirgiz diákok számára. Среди подписанных документов речь идет и о развитии фонда развития в размере $50 миллионов. И это призвано профинансировать сотрудничество двух стран, особенно совместных предприятий. Мы договорились с господином президентом о том, что если эти деньги будут потрачены, мы эту сумму увеличим. És a barátság mindennapi megélésének ma a legnagyobb akadálya az a távolság. És az iránt a kultúra. Мы хотели высказать свое уважение Кыргызстану и культуре Кыргызстана, той культуре, которую они внесли вклад культуры человечества. Мы очень рады тому, что мы можем приветствовать господина президента, особенно рады тому, что в Кыргызстане считают, что мы, киргизы и венгры, когда-то в древние времена были одним народом. A régmúltban kapcsolódott össze a sorsunk.